Адамдын организминдеги ар бир орган өзүнүн тийиштүү кызматын аткарат. Бирок кайсы бир орган дартка чалдыкканда операция жолу менен алынып салынат. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз өт оорусу туурасында сиздерге маалымат бермекчибиз. Өт тамактын карындан ичегилерге өтүүсүн камсыз кылат, тамак сиңирүү менен байланышкан ар түрдүү кызматтарды аткарат. Өт дегендин өзү бул суюктук да. Суюктук жанагы саргыч койду союп атканда мындай бир саргыч эме болот эмеспи, суюктук. Ошонун өзү өт делет. Оң бөлүктөн сол бөлүктөн турат. Оң бөлүгү чоңураак. Анан ошол боордун ичинде түтүкчөлөр бар. Түтүкчөлөр аркылуу агып барып өт баштыкчасында турат да. Ошол жерде бул резервуар сыяктуу болот да, өт баштыкчасы. Анан тамак 12-чеге келгенде баягы мээге информация болот, тамак келди, өт керек, тамакты сиңиргенге өт керек деп. Анан өт баштыкчасы жыйырылат дагы. Ошо менен ал түтүкчөлөр аркылуу 12-ге түшүп, тамакты сиңиргенге жардам берет. Өт даамы ачуу, жыты бар, күрөң же жашыл түстөгү орган. Өт кислоталары болсо ичке ичегинин иштешин активдештирет жана бактериялардын пайда болушунун алдын алат. Ошондой эле организмдеги белоктордун сиңиши үчүн маанилүү ферменттерди активдештирет. Андан сырткары өт бөлүп чыгаруу кызматын аткарат. Өт баштыкчасындагы таштар бул эмнеден пайда болот? Баягы өт коюланып кеткенде, анан экинчиден жанагы өт баштыкчасынын жыйрылышы начарлаганда, ошондо баягы айтпадымбы мен, өт баштыкчасында турат дагы, анан баягы тамак келгенде гана эметип бар 12-чеге түшөт. Ошондо бул кою өт болсо, ошо кою эмелери кичинекей, орусча айтканда частичкалары эметип ылдый түшүп өт баштыкчасынын стенкасына. Анан ошол жерден кичинеден биринчи кум сыяктуу пайда болот. Кум болуп анан ал кичине бири-бири менен эметип отуруп, анан аягында ташка айланат. Кичинекей майда таштар, кээде майда таштар болуп эметет башталыш этабында. Ал эми кийинчерээк өтө бир топко чейин болгон учурда ооруп жүргөндө бул баягы кичине майда таштарды бири-бири менен биригип чоң таштарга айланып кетет. Эгерде өттү алып салса, өт аткарган кызмат кандай болот? Азыркы учурда өттү алгандын эки жолу бар да. Жанагы кесип, ишти кесип, анан алуу жолу. Анан экинчиси жанагы лапароскопическая хирургия. Азыр эми дүйнө жүзүндө ошого көпчүлүк хирургдар ошого ооп эметип атышат. Лапароскопическая хирургия деген жана тешик жасабайбы. 3 тешик менен, 4 тешик менен жасат. Экөөнүн ортосунда кандай айырма бар? Конечно, тиги ичти кесип жасаш да методика, бул да өзүнүн керектүү учурларда колдонуло турган нерсе. Анан лапароскоп дагы эметилет турган нерсе. Лапароскоптуку операциядан кийин адам өзүн мындай жеңилирээк сезет да. Жеңилирээк сезет. Операцияны жеңил көтөрөт. Бул бир. Мисалга жанагы ичти кесип жасагандан кийин операция адам бир суткага чейин тура албай, кичине кыйналып эметилип калса, ал эми лапароскоп жасагандан кийин адамдар операциядан кийин 2 саат, 3 сааттан кийин туруп басып кетишет. Жылына биздин ооруканада 2000-ге жакын операция жасалат. Ушул бир гана оору боюнча. Манда өт баштыкчасында башка проблемалар бар. Ушулар чогуу ошо 1,5-2 миңдей операция жасалат. Бүгүнкү акыбалыңыз жакшыбы? Жакшы. Бул бейтап биздин ооруканада операциядан кийин 2 күн, операциядан кийинки убакыт 2 күн болду. 2 күн мурун операция жасалды. Азыркы жаңы методика боюнча лапароскопическая холестектомия деп коет. Өт баштыкчасында таштар менен чогуу өт баштыкчасы алынат. Мурункудай традиционный деп коет, чоң кесип, бейтаптар деген бир жумадан ашык 10 күндөй бейтапканада жатышчу. Азыркы учурда мына операциядан кийин 2 күнкү акыбалы, буюрса жакшы акыбалы, эртең чыгаралы деп атабыз. 3 жерден прокол менен жасалат. Тешик жасалып, ошо 3 жерден камера кирип, орустар айткандай малоинвазивный операция деп коет. Буюрса жакшы, операциядан кийин ойгонгондон кийин 3-4 сааттан кийин тургузуп бастырып беребиз. Эртең буюрса чыгарабыз. Ошондо 3 күндө бейтаптар үйүнө чыгып кетишет.
Операциядан кийинки диетасы бул майлуу тамак жегенге болбойт, ачуу тамак жегенге болбойт, куурулган тамак жегенге болбойт. Сууга бышкан, бууга бышкан тамактануу керек. Суюктукту көбүрөөк ичүү керек. Камыр тамакка, нанга басым кылбаш керек. Акырындан бир жарым ай диета кармаса, андан кийин баарын кошуп, кичинеден мурункудай өзүнүн тамактануусуна акырын келе берет адам. Bir cuma эле кыйналдым. Далым 2 далымдын ортосу тырышып эле, кустуруп эле, такыр эме кыла албайм, тамакты аш кыла албай элечи. Кекирип эле такыр эме кылып эле калдым да. Мен көбүнчө ушу ачууга көп эме кылганга, аш лампаны көп жеп, ошондой эме кыла алдымбы деп ойлойм да азыр. Өттүн дартка кабылуусу же сезгенүүсү адамдын ооруга чалдыгуусуна алып келет. Өт башчыкчасы айтпадымбы, улам жыйырылып турат. Ошо жыйырылганда бир таш жанакы. Тигинин баягы өт башчыкчынын чыга берген жерине барып тыгылып калат дагы. Ошол жанакы өттү ооруган. Кишилер өт ооруганда жанакы приступ деп атпайбы? Катуу ооруп эметет. Ошол учурда таш барып тиги өт башчыкчасынын чыга берген жерине тыгылып калат да, ошондо ушул оорут. Анан таш артты өстө кайра кетип калганда приступ токтоп калат. Адам өзүн жакшы сезип калат. Ал эми кээде барып таш барып тыгылып калып чыга берген жерине. Анан таптакыр артты өстө кетпей туруп алат. Анда бул баягы өт баштыкчасынын ичиндеги өт улам 12 илчеге чыгып туруш керек. Чыга албай калат дагы өт баштыкчасынын ичиндеги өт. Анан бул жүрүп отуруп анан иринге алып барат. Иринге алып барып, анан мындай учурларда биз срочно тез аранын ичинде операция жасаганга мажбур болобуз. Адистер өттүн иштөөсү бузулганда төмөнкү белгилер пайда болот. Бул белгилер пайда болоор замат дарыгерге кайрылуу керектигин айтышат. Тилдерине кичине белый ак налет болгонсуп, ошондой мындай ощущениялар болот. Анан өзүлөрү да байкайт. Эгерде кичине майлуураак же мындай куурулган тамак жеп койсо, ооруганы кичине күчөп, ошол себептерден анан бизге муктаж болот кайрылышканга. Жүрөк айланат, кускусу келет. Адам баягы кичине кусуп неметкенден кийин жеңилдеп кадимкидей баягы өзүн кичине сезип калат. Башталганда эле өт баштыкчасы ооруй баштады. Кичине мындай сезгенди. Жанагы жыйырылышы начар болуп атат. Ошондой белгилер пайда болот. Эртең менен турганда ооз мындай кычкылданып, мындай анчалык кычкылданып турат. Кээде мындай эметкенде айрыкча эңкейип эметип калганда адамдын бул жерине ооз эмесине кызыл өңгөч аркылуу биягына бир кычкыл нерсе келип калат. Бир салмакташкансып турат оң жагы. Боордун оң жагы салмакташ оң капталы салмакташып турат. Ушул сыяктуу болгон белгилер башында пайда боло баштайт. Анан кийинчерээк бул айтпадымбы, таш башында эле пайда болбойт да. Анан баягы башында кум пайда болду. Андан кийин ал кумдар биригип отуруп, анан кийин ташка айланды. Ошол ташка айланып эмете баштаганда жанагындай оору, приступ деп коет. То есть таш жанагы чыга берген жерине тыгылып калганда катуу ооруйт. Себеби таш тыгылып турат. Өт жыйырылып атат. Ал тиги өт башчыкчасы, ал тиги өттү тиги турбага чыгарайын десе таш тоскоолдук кылып атат. Анан ошону менен ушул эметилип аткан ушул жанагы приступ деп коет. Ошол катуу ооруйт. Анан бул белги. Бул значит өттөгү таш бар экендигинин белгиси. Семирип кетүүнүн негизинде май алмашуунун бузулушунан, туура эмес тамактануудан, боордо инфекциянын топтолушунан жана боордун уулануусунан улам боордо, өт жолдорунда кум пайда болуп, ал бара ташка айланат. Жаныбарлардын майын көп колдонуудан да бул оору пайда болот. Бул мындай тамакты кичине баягы малдын майына жасалган тамактарда ушундай таш пайда кылганга эметет да, алып барат да. Мисалга Америкада, Европа өлкөлөрүндө, ушундай өнүккөн өлкөлөрдүн ичинде өт башчыкчасында өт менен ооруган кишилердин саны өзгөчө көп. Ал эми статистикага карап көрсөк, Африка элдеринде, Африкада өт баштыкчасында таштар менен ооруган кишилердин саны алда канча аз экен.
Себеби алар жанагы орусча айтканда животный жирди тамагында, рационунда азыраак колдонушат. Ошон үчүн аларда азыраак. А бизде Кыргызстанда да бул өзгөчө көп кездеше турган оору. Азыркы учурда саны боюнча 1-орунда турат. Себеби биз этти көп жейбиз да, этти көп жейбиз. Анын ичинде май бар, майды көп жейбиз. Ошон үчүн таш менен ооруган кишилердин саны өзгөчө көп бизде. Бияка операция кече операция болду. Лапароскопический холестерин. Өзүм жакшы сезип атам. Кече реанимацияда 4 саат жаттым наркостан. Лапароскопия менен эме менен алып чыгарды, желчный пузырь. Туура эмес тамак ичет адам, анан кийин отуруп жумуш, көп кыймылдаш керек, тамеки болбойт. Ошо баардыгы нервный почва, адам өзүн карап, өзүн эметсе, анда ошондой болбойт экен. Анан бул таштар ушинтип чогула берет экен, ар кандай түрү таштар болот экен. Меники бир 6, 7, 10 миллиметрге чейин. Өт оорусу адам баласы көп ойлонгондо, тынчсызданганда, ошондой эле стресске кабыл болуудан келип чыгат. Андыктан бул дартка каршы дарыланууда дарыгердин жардамына гана чектелбестен, адам өзү аракет кылууга тийиш. Өт башчыкчасында кээ бир кишиники 1000 таш болушу мүмкүн, бирок адам эчтеке сезбей жүрө берет. А кээде бир кичинекей таш бар, бирок баягы кыргызча айтканда кылгылыктын баарсын ошол кылат да. Жанагынтип оорутат. Кээде майда таштар бар, алар тиги өт баштыкчасынан жана турбаны көстө 12 элче аккан турбаны көстө өтүп кетет. Аны өтүп барып ошол жерге 12 элче кире берген жердеги тешикти жаап калат. Тешикти жаап калганда адам саргарып кетет. А саргарып кеткенде тез аранын ичинде бир 2-3 жуманын ичинде операция жасаш керек, себеби адамдын жанагы өт адамдын организмине сиңип турса, адам көпкө чейин жашай албайт. Таштын саны бул жерде эч кандай роль ойнобойт. Жанагы гана эметип улам каптап, анан кээ бир кишилерде мындай эме деп коет да. Орусча айтканда камненосительство деп коет. Адамдын өтүндө таш бар, бирок адам эчтеке сезбей жүрө берет. Приступ деген болбойт, эч жери оорубайт. Боор тарап деле мынчалык аябай катуу кыйнап, жанды кыйнап ооруткан эчтеке жок. Бул кийинчерээк мисалга жөн эле өтүмдү боорумду карап коеюнчу, УЗИден өтүп коеюнчу деп эле, ой, таш бар турбайбы деген бир мындай айтканда жөн эле эме да, случайная находка дегендей да. Ушундай учурлар болот. Ириңдеп же гангрена болуп кеткен холециститте дене ууланат. Оорулуунун оң сүбөсүнүн асты колу тийгизбей ооруйт. Улгайган адамдарда таштуу холецистит көбүрөөк кездешет. Эгерде адам баласынын өтүндө таш болсо, көпкө чейин ал таш жүрсө, сахарный диабетке алып келет. Бул бир. Жана уйку безинин ириңдеп кеткен, айрыкча мындай хирургияда панкреонекроз деп кетет. Бул өзгөчө катуу оору. Андан өлгөн кишилердин саны да аябай көп болот. Ошого алып барат. Холестатический гепатит дейт. Бул өт башчыкчасы тиги боордун алдында жайланышат да. Анан өт башчыкчасы тиги ооруп тургандан кийин ал контактына тиги боорго берилет дагы, жүрүп отуруп ал тиги гепатит болуп, анан гепатиттен да бир топ жана цирроз сыяктуу болгон бир топ ооруларга айланат. Бул ошондой. Эгерде өт башчыкчасында таш бул көпкө чейин жүрсө, ал бул баягы организмге мындай инородный нерсе да. Анан ал жүрүп отуруп рак, өт башчыкчасынын рагын алып барат. Боор ооруганда өткө таасирин тийгизеби же панкреатит уйку бези өт оорусуна алып келеби деген сурообузга? Панкреатит өсүнчө ооруйт. Өтү жок, өтүндө ташы жок кишилерде деле панкреатит менен ооруйт. Ал бир жер. Ал эми бир где-то бир 60-70%-inde панкреаттын себеби бул өттөгү таштар. Өт баштыкчасы эми адам баласынын организминде оорулар көп да, көп оорулар кездешет. Ошонун ичинде хирургияда өзгөчө көп кездеше турган оорулардын бири бул өт баштыкчасындагы таштар. Бул көп жылдардан бери ушундай. Мисалга мен эми бир хирург катарында бир 35 жылдан бери иштейм. Мурун мисалга
эмеси боюнча, кездешүүсү боюнча биринчи орунда бат-бат көп жасала турган. Бул сокур чеги болсо, экинчи орунда өт болчу. Азыркы учурда өт башчыкчасында ташы бар кишилер ушунчалык көп. Эмеси боюнча операциялардын саны боюнча, өт башчыкчасы боюнча операция жасалгандын саны биринчи орунга чыкты. Негизинен бул дүйнө жүзүндө өзгөчө көп кездеше турган оору. Таза абада сейилдөө, дене тарбиялык өнүгүүлөрдү аткаруу, туура тамактануу жана тынчсызданып кайгыра бербөө бул эң негизги эрежелерден болуп эсептелет. Ал эми дарыгерлер бул дартты кандай аныкташат? Объективно деп коет, көрөбүз, көрүп, симптомдор бар өзүнүн, именно оң каптал ооруйт, пальпация кылып, анын бүт барын эки жагын бүт барын көрүп, тилин карап, объективно осмотр кылгандан кийин, анан кийин дополнительно такташ үчүн баягы бизде дагы анализдер бар, инструментальный методы есть, УЗИге жиберебиз, тиги өттүн өзүнүн состояниясын көрөбүз, ошого тийиштүү анализдер бар, ошолорду алып көрүп, анан бүт барын жыйынтыктап, анан диагнозун коюп, анан леченияларын жазып беребиз. Канткенди алдын алууга болот. Адамдар менен иштеш керек. Ошо күздө, жазда обострение болот. Ошо обостренияны баягы күтүп отурбай эле качан ооруш керек депей, ошонун алдын алай, кичине мындай немелер сактаса да болот. Биринчиден эле ошо режим, диета, ичкен тамагы, алдын алай ошо немножко противовоспалительный деп коебуз. Кичине өттү чыгара турган дарыларды, кичине өттү иштете турган дарыларды кичине алдын алып койсо, анан жеңилдик болот. Боор өттү иштеп чыгаруучу, канды чыпкалап тазалоочу кызматты аткарат. Кан менен кошо кандагы зыяндуу уулуу заттардын баарын өзү аркылуу өткөрүп, аларды зыянсыздандырат. Бул зыяндуу заттар организмге тамак-аш, дары-дармек аркылуу кирет. Эгерде зыяндуу заттар көп өлчөмдө кирген болсо, анда боор аларды зыянсыздандырууга алы жетпей калат. Зыяндуу заттар боорду топтоло баштайт да, боор акырындап дартка чалдыгат. Ал эми боор кызматын толук аткара албай калса, анда башка органдарга терс таасирин берет. Өт жакшы чыкпаса, жакшы иштебесе, алында аябай илешип, вязкий болуп калса, анда ошол жерде именно застой болуп, анан бул жана боордун иштешине негизи мындай препятствие кылат да. Потому что ошо именно бөлүп чыгып аткан боор иштеп бөлүп чыгып аткан ошо вовремя мындай отток болбойт. Ошол жакта застой болуп калат. Анын жана функцияларына ошонун функциясы нарушение болот. Потому что боор деген бул бир эле эмес, бул несколько функцияны аткарат да. Ошолорду таасир этет да. Ал эми косметологко барган учурда дарыгерлер көпчүлүк учурда өттүн иштөөсүн аныктоочу лабораторияларга анализдерди тапшырууга жөнөтүшөт. Адамдын жашоосуна, өң келбетинин жылмакай, татынакай болуусуна өттүн кандай таасири бар? Жана гиперпигментация, пигментный пятналар пайда болуп калышы мүмкүн, анан көбүнчөсү эле действительно ошондой жаштар келет. Пигмент пайда болсо эле айтат экен, анда барып боорду дарылаш керек, боорду тазалаш керек да, анан бизге кайрылгандарда ушундай көп болот. Дени сак улут, демек бул күчтүү мамлекет. Ден соолукка кам көрүңүздөр.